Рахмат. Мына ушул керемет ырды Ишен Назаров аткарып өттү. Чындыгында бул ырдан кийин ар бирибиз апабыз көз алдыбызга келип, сагынып тургандар барыбыз келип кетти болуш керек. Ар дайым апаларыбыз бар болсун. 9 ай курсагында, кадам койгончо кучагында өмүр бою жүрөгүндө көтөргөн апаларыбыз бар болсун. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызда конокто ырчы Ишен Назаров бар. Кол чабуулар, кош келиңиз. Рахмат. Кош келдик. Бул ырды, мисалы, сиз азыр ырдагандан кийин мен толкунданып, аябай апамды эстеп кеттим да. Сизде ар бир аткарууда ушундай толкунданып болобу же көнүп калдыңызбы? Чындыгында биринчиден амандашып алалы. Сиздер менен көрүшүп атканыма кубанычтамын. Жалпы кыргыз элине салам. Албетте жарык дүйнөгө алып келген апаларыбыз аман болсун. Апаларыбызга чындыгында канча деген жакшы сөздөр, канча ырлар арналса да аздык кылат. Ошолордун катарында ыр десем болот. Бул чыгарманы аткарганда чындыгында башында аябай толкундануулар көп болгон. Эң негизгиси өзүмдүн апама алдында ырдаганым аябай толкунданган. Биринчи жолу чынында каяктан ырдап бергенсиз? Үйдөн апам ырдап бергем. Жалгыз отуруп алып эле, же туугандар арасындабы? Жок, акардем менен ырдап бергем. Ырдап бериш аябай оор турган. Баягы жеткире ырдай албай калдым десем болот, ал жерден толкунданып өзүм. Андан кийин бара-бара азыр көнүп калдым десем болот. Көнүп калдык го дейм. Көнүп калдык, 1-3 жыл болуп кетти бул чыккан. Чынында сонун чыгарма, сөзү Ону Кубанычбек Алиевке таандык, Сөзү Баян Акматов, Ону Кубаныч Алиев экөөбүзгө. Мына ушундай сонун чыгарманы жеткире аткарган Ишен Назаров да бир жолу бизде конокто экенин эсиңиздерге сала кетели. Ишен, кандай жаңылыктар бар? Байкашыбызча Бакытым деген ырыңыздар чыкты, дуэт болуп. Малика Дина менен, мына ушулар чыгарма жөнүндө сүйлөшө кетели. Бул чыгарма чындыгында бул карантинге чейин жазылган чыгарма болчу. Аранжировкасы даяр болгон болчу, анан баягы биз дагы мыйзамга байшып үйдөн чыкпай жаттык. Үн түшүрүп эле туруп калды. Үнүн жакында эле бир жума болуп элек түшүрдүк. Бакытым деп темасын койдук. Бул чыгарма негизи Бауыржан Исебаев деген казак композиторунука. Ошол кишиден уруксаты менен алып, Малика Дина менен биргеликте аткарып иштеп чыктык. Эми толук чыгара элекпиз бүт жака. Эми азыр бир аз бүтпөгөн, 1-2 сааттык жумушу калды, ошондон кийин чыгарабыз. Негизи дуэт ырдаганды жактырат окшойсуз, анткени буга чейин дагы Алина Жетигенова менен дагы Алтынай Нарбаева менен аткардыңыз, эми Малика Дина менен аткардыңыз. Дуэт жагабыз. Бул жок, негизи чыгарма жакса ырдай берем деп мен башында эле айтып жүрчүмүн. Албетте дуэт болуп жазылган чыгармалар чындыгында жагып калса, анын бул чыгарма кимге жарашат, кайсы ырчы айымга же болбосо кайсы ырчы мырзага жарашат, колубуздан келишинче талдап аткара бердик, аткарып жүрөбүз. Эми мындан кийин деле болор болуш керек деп ойлойбуз. Албетте бул ырдын да багын ачыш керек. Балким ошол атайын дуэтке арналган чыгарманы жалгыз ырдап койсом жетпей калышы мүмкүн элге. Андыктан ушул чыгарманы Маликаны тандап биргеликте аткарып чыктык. Негизи эле Бакытым деп аталат экен, Сиз үчүн бакыт эмне? Бакыт бул өзү тирүүлүктө күндө ден соолугуң жакшы, үй бүлөң менен жүргөн, бул ата энең менен жүргөн эң бакыт деп ойлойм. Андан өткөн бакыт жок го дейм, ошо үй бүлөң менен аман эсен болсоң эле ошол чоң кубаныч, чоң бакыт деп элестейм.
Инстаграмдан карасак көбүн эсе ошол ата негиз менен жүргөн учурлар экен, жайлоодо эс алган учурлар көп экен. Ата энеге бат-бат каттап турат окшойсуз, Быйыл барып келдим, өзгөчө быйыл көбүрөөк 1 айга чыгып жүрүп келдим. Ага да бул карантин шылтоо болуп калды десек болот. Үй бүлөм менен барып, ата энемдин койнунда ошо бала кездеги жаштык кезим өткөн жерде жайлоолорду көрүп келдик. Аябай чоң бир энергия топтоп келдик десек болот. Кубанычтуу күндөр өттү. Бул жана айткандай эле ушу эң бактылуу күндөр ушул жакта өтүп келди. Ишен деген ат ысым сизге ыйгарылган экен да. Эмне үчүн Ишен деп коюлган экен сурап көрдүңүзбү? Бул атам тамашалап айтабы же чын айтабы билбейм, ушинтип айта берет. Сен кичинекейдек болуп төрөлгөн болчусуң, анан ушу адам болобу, болбойбу деп ишенесиңби? Ошондой койгом деп коет. Мен ишенем, ушу адам болот, жакшы эле киши болот деп ошентип койгом деп коет анан. Өзүнө ишеним артып, Өзүнө ишенем артып ошентип коюшуп койгон экен. Анан жакшы эле адам болдум окшойт. Демек кыргыз элине таанылган мыкты инсан болдуңуз да азыр. Кудай буйрса. Ошентип тамашалап айтып мен чын суразам эле ошентип айтып коет анан. Бирок сурагым келбей калат. Канча болгонуңузду сураган эмессизби? Кичинекей болгон. Ошо кичинекей болуп төрөлсөң берек, салмагымды сурай алган жокмун. Ошондой дегенден башка сураган жок. Жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түнгө карайда бүгүн бизде ырчы Ишен Назаров бар экен, эсиңиздерге сала кетели. Ал эми көрсөтүүбүздү азыр биз бир аздан кийин оюн менен улантабыз. Катарыбызда болуп туруңуздар. Көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, түнгө карай. Ал эми биз болсо азыр кызыктуу оюн ойногону турабыз. Ишен. Биздин оюнубуз жөнөкөй эле. Болгону сизге К тамгасы берилет. К тамгадан баштап жооп беришиңиз керек бардык нерсеге. Мен суроолорду берем сизге. Болушунча бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыз. Анан бул жерде тамашалуу кылып жооп берсеңиз болот, кырдаалдан ар кандай чыксаңыз болот. Болгону К тамгадан башталсын. Аракет кылалы. Аракет кыласызбы? Анда баштадык. Биринчи суроо кыздарды кантип таң калтырса болот? Кыздарды каадаланып. Каадаланып? Депутаттардын айлыгы эмне менен барабар? Кийинкисине өтөлчү. Жооп бериңиз, өтпөйбүз. Картошка менен барабар. Кыйын рэпер. Кейж. Кантип уялчаак болбоо керек? Көнүш керек, уялчаак болбоо. Шкафта кимдер отурат? Шкафта кийимдер отурат. Миллионду кайда коротуш керек? Кант шаарына. Бандиттердин кличкасы? Кадвар. Шундай бир бандит бар. Кимдин артынан чуркаш керек? Кыздардын. Балыктар каякта уктайт? Көлдө. Окуучулар сабактан качканда каяка барышат? Каникулга. Айлыкты көбөйтүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Кан тапшырыш керек деп. Каныбызды сөзсүз тапшырышыбыз керек болуп калды азыркы күндө. Жакшы. Чоңдор каяктан кийинишет? Кинотеатрдан деп койду. Жок, кызыктыраак жооп берер элем. Ооба. Сиздин диагноз кандай? Конкретный. Асмандан эмне жаайт? Кар. Газеталарга эмне жөнүндө жазышат? Коронавирус жөнүндө жазат. Жакшы. Тарынтып албоо үчүн алдаш керекпи? Кээде. Жакшы, очоолор. Мына ушундай сонун жооптор болду. Айлыкты көбөйтүү боюнча жакшы нерсе айттыңыз. Кийимдер укташат экен, шкафта. Жакшы жооптор болду. Бул нерсени оюн катары кабыл алыңыздар дейли барыңыздарга. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ишендин жаңылыктары жөнүндө жакшы сөз кылдык. Негизи эле
чыгармачылыкка келүү ишен азыр эми баягы сизди элдердин баары таанып калды дегендей ушул жакка аралашуу, келүү, атактуу болуу кыйын болдубу же кандайдыр бир буйрук менен бат эле болуп чыгып кеттиңизби? Бул анча-мынча мени жакшы билбеген кишилерге, элдерге аябай бат эле чыгып кетти деген ойлор келет. Ой келет. Чындыгында бул апакемди ырдаганга чейин аккордеон менен аябай көп эмгектендим. Көп ырдагансыз. Көп үйлөрдө Şimdi мен билем. Көп кудаларды узаттык. Ошол эле ресторандарга ырчылар флешка менен кирип баратканда аккордеон менен көтөрүп кыйналып барат, биз да ошентип болуп калсак экен деп ниет кылып аябай кыялданчубуз, ниетти көбүрөөк кылган экенбиз. Кудай таалам ошо бир-бирине окшойт. Чын апакемге чейин деле чыгармаларды жаздырганбыз, ырларды жаздырганбыз. Радиолорго өтпөй калат. Же угарманын көп таппай калышы мүмкүн. Анан мага айтышып эле болбой эле аракет кыла бергенбиз. Ошо аракетке берекет дегендей, чындыгында бул кыйынчылык менен эле көп эле иштедим мен деле. Анан кийин Азыр кандай ушул тармакта жүрүү оңой болуп калдыбы? Бул деле негизде эле кыйын экен. Бир атың чыкса, дагы бул чыгармачылыкта эң ошол ордунду кармап туруш аябай мен үчүн кыйын деп элестетип калдым. Анткени байма-бай жаңы ырларды чыгарып туруш керек экен. Ошо бир баланы кармап турганга ырларың татыктуу болуш керек экен. Анан кийин апакем деп ырдап алгандан кийин кийинки ырларды дагы ошого жакындаштырып, же бир тарбиялык мааниси бар чыгармаларды ырдаганга аракет кылдык. Көп жеңил ырларды ырдай албай, ошондой кыйын турган нерсе ушул экен да. Бул учурга чейин айтып калдыңыз эле, баягы элге таанылып баштагандан кийин, сыйлыктарды алып баштагандан кийин көптөрдүн мамилеси өзгөрдү деп. Кандай болуп өзгөрдү ошол? Ошол Суперинфого барганда ошол башкача эң кызыктуу жерин башкача кылып чыгарып коет экен. Ушул жери башкача чыгып калган негизи. Баягы негизи эле бул азыр адамдар кандай болуп калганын билбейм. Мурдагы жакшы сүйлөшпөгөн адамдар баягы бир аз атым чыккандан кийин жакшы саламдашып, ошол адамдардын мамилеси өзгөрүп калды деген мен ойду айткан болчумун. Анан кийин Суперинфодо кесиптештердин мамилеси өзгөрүп кетти деп чыгарып койгом. Негизи түптөн айтканда ошондой мааниде болчу. Мааниде айтканмын да. Негизи жакын досторуңуз, ырчылар, аларда өзгөрүү болгон жокпу? Жок. Ошол интервью чыккандан кийин сен менен мурда тамашалашып дос балдар айтышты. Сен мурда кандай болсоң дагы эле ошондойсуң. Мен деле ошондой деп тамашалаган дос балдар болду. Чындыгында ошо мен баягы мурдагы эле ошо кызмат кылып жүргөм, аккордеон кызмат кылып жүргөм байкелерге, ошолордун мамилесине карата айткам. Анан кийин башкача кылып чыгарып коюптур. Негизгиси жакшы эле. Негизгиси жакшы. Андай эле оюм жок. Азыр жакшы ишен баягы биздин көрүүчүлөр көрүп отурушуп, азыр эми ушул ишен келгенге жараша көп сүйлөтпөй, ырдатпайбы деп күтүп аткандар аябай көп да. Азыр ырдаталы, ошон үчүн баягы көрүүчүлөрдүн сиздин ырдаганыңызды каалайт болуш керек. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Аккордеон кармап отуруп, Чубак атабыздын, Чубак Сатаев атабыздын Кең дүйнө деген чыгармасын аябай жактырдым. Бул атабыз ошол убакта эле азыркы заманга ылайыктуу жазып койгон экен. Ошол чыгарманы аткарып берейин, Кечирим сурайбыз, сөздөрүн жакшы адашып кетпейин деп текстин чыгарып алдым. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө, телегеи тең дүйнө да тең дүйнө, тең болсо да бул алам бирөөлөргө бирөөлөр болуп жаткан жем дүйнө. Бирөө тартса муң кайгы, бирөө көрдү жыр калды, жаратканым барсың го бул дүйнө
Bul düynönü barına teni kılbayman. Çındık düğüne bar düğüne da bar düğüne, bir ölürgö tar düğüne da tar düğüne. Vakıt kongon adamla uşul düğüne şan düğüne, süygönüne jetpegenge çirkin düğüne zar düğüne. Güyüp güyüp kül bolam hiç yitardı görgönde, görsem güyüp kül bolam jakşadandır bir aram. Jer aldına gömgönde. Tirilükte adamdar ey adamdar, halgalasın kadamdar ey kadamdar. Harabızda çok bolsun içi buzuk haramdar. Aç göz akmak, aç göz akmak, aç göz akmak sarandar. Bakıt bolsa göpböylü, kaygı bolsa çökböylü, kalılayın adamzat ömür ötüp baradat. Bul dünyada kömür kalıp ötböylü. Bakıt bolsa göpböylü, kaygı bolsa çökböylü, kalılayın adamzat ömür ötüp baradat. Bul dünyadan kömür kalıp ötböylü. Uşul düğüne geng düğüne da geng düğüne. Сонун аткаруу Дегенер экен. Назаровдун Жакшы экен. аткаруусунда. Сонун чыгарма сөздөрү кандай маанилүү жазылган, Негизи баягы ырды тандап жатканда сөзгө көбүрөөк маани бересиз окшойт. Албетте. Сөз дагы, оону дагы. Бирок биринчи орунда сөз кетип калат окшойт. Антейин десең бирок эми ар кандай чыгармалар болуп калат. Оону жакшы болуп, сөзү болбой калгандарды бир аз оңдотууга туура келип калат. Андыктан бул чогуу атабыздыкына окшогон чыгармалар, бир жаралган чыгармалар десем болот. Бул төп келишкен аябай. Негизи көбүнчө сөзүнө маани берет. Жакшы, анда ишен азыр дагы бир ыр сураналы сизден, эгер мүмкүн болсо, дароо эле Аккордеон чечпей туруппу? келип атат. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эми жаңыраак чыгармаларды ардайм. Макул. Мурда көбүнчө эле эскилерди да берип, өзүм да ташап калдым ошолорго. Макул, анда жаңы чыгарма экен, Бул кандай? Бек Медетханов деген досубуз бар. Ошол досумдун атасынын ыры экен. Ошол чыгарма аткарып берейин. Бул аккордеон коштоосунда жаңы өздөштүрүп келип атам. Бунда сөздөрдүн телефондон бир аз карап Макул. кечирим сурайбыз, жаңы чыгарма болгон үчүн. Кыйнадың, мен азапқа салбадыңбы? Мен эми кимге айтамын арманымды? Жөн гана мамилелеш болуп жүрүп, сезбепмин сени сүйүп калганымды. Жөн гана мамилелеш болуп жүрүп, сезбепмин сени сүйүп калганымды. Жүрүсөм да
bir sen üçün kүйüp janıp taqdırım ıra көрбөй seni mağa ekөөбүз билбей неге бөлүнүштүк гүл ачып келатканда жаны гана ekөөбүz билбей неге бөлүнүштүк гүл ачып келатканда жаны гана Gözünden getir albay elesindi Жүрөгүм unut albay bir özündü Günde men ümittönüm жолун карай Алтыным bir кайрылып келесиңди Dağılım ümittönüm жолун карай Altınım bir gayrılıp gelesindir Jön gana mamileneş bolup жүрүп Sezmepmin seni suyup kalganımdı Бали Кочалар сонун аткаруу. Жөн гана мамилелеш болуп жүрүп, сезбепми сени сүйүп калганымды деген сонун сөздөрү бар экен да. Анан жубайыңызды кантип сүйүп калганыңыз айтып бергизчи. Ал эми көп. Жубайымды экөөбүз табыштырганга албетте биз окуган жерибиз бир болгон. Бишкектеги Бибисарай Бешеналиев атындагы искусство университетинде мен негизи окууга кеч тапшырганмын. Мен өзүм жылым 89-жылкы болсо 93-жылкылар мен жогу тапшырып калгам. Аялымдын жылы 92. Мен биринчи курска келгенде келинчегим экинчи курс болчу. Ошол жактан келип таанышканбыз. Таанышуубуздун себепкер болгондор бул аккордеон десем болот. Аккордеон мен биринчи курска келгенде университетте аккордеон жакшыраак ойночу элем. Анан ал дос кыздар менен келе берчи. Кыздар менен ырдашып мен аккордеон ойноп берип ошентип таанышып калгам. Ошентип бала окуусун бүткөнгө чейин сүйлөштүк, 5 жыл. Кыз жигит болуп. Кыз жигит болуп анан Сизден бир курс эрте бүттү. Менден бир курс эрте бүттү. Мен бир курс көп курс эрте бүттү. Мен бүтө элекмин дагы. Дагы деле бүтө элексизби? Мен ушу сырттан окуп которулгам, заочный которулуп, ушу мен тилекке каршы шартка байланыштуу барып бүтө элекмин. 6-курс боюнча токтоп турам. Эртерээк бүтүп алыңыз эми. Эми бүтүп коюш керек. Көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түнгө карай берүүсүндө бүгүн бизде конокто ырчы Ишен Назаров бар экен, эсиңиздерге сала кетели. Ишен, көп учурда өзүңүздү кайсы жерден бактылуу сезесиз? Үйдөн эле сезем го. Өзүмдүн чакан үйлөндөн жана ошондой эле бир туугандар менен отурганда, ата энем менен отурганда, анан жакын достор менен отурганда. Ошол учурларда бактылуусуз, Бактылуу сезем. Анан кийин дагы сахнада ырдап жатканда бактылуу сезип кетем. Угармандар угуп турса ошол эсте аябай бактылуу го. Көп учурда тойлорго чыкканда үй тойлор болот дегендей, кудаларды тососуңар, узатасыңар, кыз узатуу, үйлөнүп аткандар. Ушул
той учурундагы кызыктуу бир учурлар болгонбу? Сенин эсиңден кетпей турган мезгилдер. Тойдо негизи кызыктар көп болот өзү, Үйдө болгон бир учурда. Кандай көп эле болду андай учур. Үйдө шырдап жүргөн 3 бала балдардачыбыз. Анан кийин баягы бир комнатка же батпай калабызбы билбейм да. Ошол ырдап бере турган жагыбыз биз батпай калабызбы же батсак деле. Анан ушу эжелердин айтканындай чесимен кетпейт да. Биз ырдайлы деп, мен ырдап бар деп киргиле деди. Кире да жо тиги комнатаны ырдай берели угулат бизге деп атпайбы. Ошол кездер аябай билбейм кандай адамдар ошондой айтат. Элдер өздөрү башка бөлмөдө отурушат. Биз наркы комнатта үчөөбүз ошол жакта ырдап турсак, балалар угулат экен. Оор Анан эмне деп жооп бердиңер? унчукпай эле ошо менен ырдабай койдук беле турганбыз. Анан көп эле болгон негизи эми эстей берет да. Таарынып кетип калган учурларыбыз болгон. Негизи бирок кызык эле айтыптыр, Андай бир эле болгон жокто көп эле болушат. Көп элеби? Азыр нар жак силер бияктан ырдап тургула деп бергендер аябай көп болгон. Мына ушундай ырчыларга деле кыйын негизи. Кыйын эле учурлар болот. Мен суроолоруман сырткары бул жакта да суроолор бар экен ишен. Мен акырын бирден алып сизге окуй берейин. Сиз судан ичип, акырындан жооп бере берсеңиз болот. Негизи бул учурга чейин эң бир маңыздуу сөз, эмне деген сөз таасир эткен, уккансыз? Бул учурга чейин Сизди ойлондуруп калгандыр балким. Жок элексизби? угуп эле жүрөм го дейм. Көп атан бүт баары эле ойлондуруп калат. Мага мындай бир сөз ойлондуруп калган. Сыйлашып туралычы деп бири-бирибиз депчи. Сыйлашканга жетишип калалычы деп эртең мисалы Кудай сактады мен бирибизге жакшы сөз айтканга жетишип калалычы бар. Ким бар, ким жок. Ошого жетишкенге аракет кыл деген сөз ойлондуруп калган. Негизи 2020-жыл ушул сөздү көбүрөөк ойлонуп калдык окшойт, Ушундай болуп калдык, билбейм. Маданият адамдар бирөө болсо эле арка-аркасынан болуп атат. Кудай сактасын, бул жылдан кийинки жарым жылдыгы жакшы өтсүнчү деп тилеп атабыз, Чынында сыйлашалы, бири-бирибиздин баркыбызды билели, ушинтип бири-бирибиз менен сүйлөшүп атканыбызга кандай сонун нерсе. Кийинки суроо мындай башкача суроо экен негизи. Өлбөс болуп жаралгыңыз келеби? Болбой калат го дейм анда. Болбой калат го, кызыгы жок го. Өлбөс болгондо кандай болуп, жаш боюнча тура бересиң, же картайган негизи эле дейм. Негизи эле. Бул эми жашоо үчүн. Негизи элестетип көрүңүзбү ушундай? Элестет бир көргөн болушум керек, болбойт экен бирок, болбойт го дейм. Болбойт, Эми баарыбыз ошо мөөнөтүбүз бүткөндө кетет. Эл катары эле болор эле. Ооба. Кийинки суроо мындай экен. Негизи бир нерсени өзгөртүү учуру келип калса, эмнени өзгөрткүңүз келет? Мүмкүнчүлүк болуп калса ушундай. Мүмкүнчүлүк болуп калса дагы жакшыраак аракет кылмакмын. Эртерээк бул жака келмекмин Бишкекке. Эртерээк окумакмын. Музыкалык чеберчилигимди өркүндөтмөкмүн. Кечирээк болбойм, аккордеонго колдорубуз бир аз катып калгандай келип калдык. Негизи ушу билим жакты өстүрмөкмүн эрте келсем. Негизи колду да эртерээк жаш кезде көндүрүш керекпи? Жаш кезде негизи эле бардык нерсени жаш кезде үйрөнгөн жакшыраак болуш керек. Эми азыр сиз деле жашсыз деңизчи. Эми билбейм, өтүп баратышат. Кудай сактасын. Азыр 31 жашка чыгып калдыңыз, 31ге чыктым. Жакшы. Бул деле жаш мезгил. Жаш деп турабыз. Кийинки суроо мындай дейт: сизге эң бир таң калыштуу айтылган комплимент кандай болгон? Айтыла элекпи? Айтыла элек ошо таң калып атырмын. Негизи сиз өзгөчө комплимент айткан учур болгонбу башкаларга? Мен деле айтпайм, мен эч бирөөдү жаман деп деле айта албайм негизи. Же жакшы деп дагы эле. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Ишен эң актуалдуу суроодон бергим келип атат да азырчы. Азыр Инстаграмдын заманы, хайптын заманы.
өзгөчө болуштун заманы. Анан сизге ушул нерселер жагабы, хайп жаратканга аракет кыласызбы? Балким бир аракет кылып көрдүңүз беле ушундай нерселерге? Инстаграмда мисалы катталуучуларыңыз деле өтө көп эмес экен, Аз эле ооба. Анткени Инстаграмда көп колдонбойм. Эми эле кичине колдонуп баштадым. Элге окшоп кифке спонсор болуп, подписчик деле көбөйүп көрүлөтмүн. Анан хайп жаратам деген эч оюмда жок чындыгында. Хайп үчүн көп нерсеге, мисалы, анча-мынча сунуштарда түшүп калган учурлар болгон болуш керек эле. Бирок кой дегем. Келишин ушундай кылабыз деп сунуштап, сценарий беришкен, Андай учурлар болгон, бирок баш тарткам. Себеби эмне? Мисалы, элдер таанылып, Инстаграмдан катталуучусу көбөйүп атат, ал жактан акча таап атышат. Сизге жакпайтпы? Анткени мен аталар, апалар, мен көбүнчө ушу көрөрмандарым апалар десем. Угармандарыңыз башка. Анан ошол чоң кишилер айтып атат да, "Ой, анан тигинтип анан мындай болду, сен мындай бол" деп аябай жакшы сөздөрүн айтат. Ошол кишилердин сөзүн эске тутуп, ушул жол менен эле түзүлө кетерин. Эми ал жолдо эле ар ким хайп жарашкан адамга жарашат деп ойлойм. Мага жарашпайт. Болбой калат деп ойлойсуз. Ал эми жогоруда эң башында ушул бакытым сыңгыры жөнүндө сөз кылбадык белек. Анан Малика менен кандай мындай келишимдер түзүп калган, эмне болуп экөөңүз ырдап калдыңыздар? Кимиңиздер сунуштадыңыздар? Ал сунуштадыбы, сизби? Маликага чындыгында сунуш биз тараптан түштү. Бул ырды жазганда аябай көп ойлонуп көрдүк, кимге жарашат. Кыздарды. Айтпадык, бирок кимге жарашат? Кайсы ырчы кыз ырдаса жарашат деп көп талкуулар болуп, анан кийин Маликаны тандап ошол жарашат деп анан Маликага сунуштап. Малика деле чын макулдап коюп, ырды аранжировканы жөнөтүп коебуз, текст жөнөтүп коебуз. Чын студияга голос түшүргөн барганда келип кандай эле деп сураса жаман таң калдым. Кандай эле ал деп. Анан даярданбаптыр. Маликага деле анча ырды көп укпай калганбы же ошол убакта бошобой калганбы. Анан кийин голос түшүрүп бүткөндөн кийин Маликага да аябай жагып калды. Азыр Малика өзү да оруп жүргөн болуш керек бул өрүнө. Учурда деп туруп ырдап бүткөндөн кийин ага да жакшы болду. Сунуш биз тараптан түшкөн. Сизге эң көп берилген суроо кандай суроо болду бул учурга чейин? Эң көп суроо берген Апакен деген ырды эмне болуп ырдап калган? Суроо аябай көп берилди ошол. Ошол суроо көп берилди. Чындыгында. Чын эле эмне болуп ырдап калгансыз? Дагы бир жолу. Дагы бир жолу берип коеюн. Апакем деген ырды аккордеон менен ырдап жүрчүбүз. Кубанычбек автору чогулуп жанагындай эле үйдө ырдап жүрчүбүз. Чакан чөйрөдө. Берки бөлмөдө. Эки бөлмөдө аркамда чыгылдап берки. Андан кийин ошол бир радиого эфирге барам деп, энелердин күнү болчу. Анан мен сөздөрүн жакшы билбечү элем. Ушундай эле көрүнүштө Кубанычбекеге сөзүн кагазга жазып жибериңиз. Эне тууралуу бир жаңырак ырдайынча аккордеон бар. Деп ошол жактан эфирден биринчи жолу ырдагам, кагаздан окуп сөздөрүн. Анан туугандарым бүт эфирди уккан, досторум уккан, досторум угуптур. Анан ошол чыгарманы ырдабайсың, аябай жакшы отурат экен, аябай жакшы жарашат экен деп ошол эфирден угуп эле ыр менен ооругандар көп болду, жактыргандар. Андан кийин Кубанычбек менен куда түштүм. Ырды бериңиз. Кандай кылып бериңиз деп анан бир жакшы аккордеон подарка кылабыз деп ушундай капкара аккордеон болчу. Ошону Белекке берип. Бир аккордеонго сатып алган турбайсызбы? Сатып алдым десем болбойт эми. Бул бая албетте тамаша мамилебиз бар болчу. Мен дагы кор койбостон ошол аккордеон Белекке берип ырды алгандан кийин, ыр бая чыккандан кийин аккордеон Белек кылдым Кубанычбекке. Ошентип ырдап калганбарды. Жакшы, эң эскиси сонун чыгарма болгон, Ак жолтой чыгарма болгон, ишен сизге эфир жактыбы? Сонун. Бул карантинден кийин алгачкы эфирлерден болуп атат. Иш жакка чыга элек болчубуз. Көрүшүп атканыма кубанычтамын. Ушундай тынчтыкта эле жүрөлү.
Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз, маанилүү маек үчүн, сонун ырлар үчүн. Дагы сонун ырлар жаралсын, эл алдында кызмат кылып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Бар болуңуздар сиздерге. Жакшы күндөрдө көрүшөбүз. Бүгүн бизде конокто ырчы Ишен Назаров болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга кечиңиздер сонун улансын дейли. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Сиздер менен мен Айпери Адамкулу болдум.